Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү өтө турган темабыз температура, temperature. Температура бул ысыктыктын даражасын өлчөөчү чоңдук. Бирдиктер болсо Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius, Celsius, Kelvin, Kelvin. Celsius биз эң көп колдонулган бирдик. Бул суунун тоңуу даражасын 0 градус деп алып, ал эми буулануу даражасын 100 градус деп алып, аралыгын 100 шкалага бөлүп чыккан. Ал эми Фаренгейт болсо, суунун тоңуу даражасын 32 Фаренгейт деген дагы, суунун буулануу даражасын 212 Фаренгейт деп, аралыгын 180 шкалага бөлүп чыккан. Ал эми Кельвин болсо, суунун тоңуу даражасын 273 деп алып, ал эми буулануу даражасын 373 Кельвин деп, аралыгын 100 шкалага бөлүп чыккан. Бул аралыктар бири-бирине эквивалент, мындайча айтканда барабар. Эгер биз температура Celsius десек, бул жерде Kelvin шкаласын өтө турган болсок, бул жер температура Kelvinге барабар болот. Бири-бирине эквивалент болгон үчүн бул жердин аралыгы температура Celsius минус 0 градус Celsius барабар бул жердин несине аралыгына температура Kelvin минус 273 Kelvin. Катыш кылып иштей турган болсок, температура Celsius минус 0 градус Celsius бөлүнгөн жалпы аралыгы 100 градус Celsius минус 0 градус Celsius барабар температура Kelvin минус 273 Kelvin бөлүнгөн 373 Kelvin минус 273 Kelvinге барабар. Температура Celsius бөлүнгөн 100 градус Celsius барабар температура Kelvin минус 273 Kelvin бөлүнгөн 100 Kelvin. 100 Kelvinди бул жака көбөйтсөк, температура Kelvin минус 273 Kelvin барабар температура Celsius көбөйтүлгөн 100 Kelvin бөлүнгөн 100 Celsius. Жүздөр кыскарат. Температура Kelvin барабар температура Celsius көбөйтүлгөн 1 Kelvin бөлүнгөн 1 Celsius. Бул минус 273 барабардын бул жагын өткөрө турган болсок, кошуу болуп өтөт. Кошулган 273 Kelvin. Демек, Celsiustан Kelvinге айландыруунун формуласы келип чыкты бул жерде. Celsiustан Kelvin даражасына айландыруунун формуласы. Эгер биздин бөлмө температурабыз 25 градус Celsius болсо, канча Kelvin болот? Анда формулага кое турган болсок, Kelvin барабар 25 градус Celsius көбөйтүлгөн 1 Kelvin бөлүнгөн 1 градус Celsius. Celsiustар кыскарат. Кошулган 273 Kelvin барабар 298 Kelvinге барабар болот. Celsius шкаласында биздин температура 25 градусту көргөзсө, ал эми Kelvin шкаласында 298 Kelvinди көргөзөт. Ушул эле методду колдонуп, Фаренгейтке алмаштыруу формуласын иштеп чыгайлы. Бул жер температура Celsius болсун. Аралыгы болсо эмнеге барабар? Температура Celsius минус 0 градус Celsiuска. Ушундан бул жака өтө турган болсок, Фаренгейт шкаласына бул жер температура Фаренгейт. Аралыгы болсо температура Фаренгейт минус 32 Фаренгейт.
Аралыктар бири-бирине эквивалент дедик. Демек, температура Фаренгейт минус 32 Фаренгейт бөлүнгөн 212 Фаренгейт минус 32 Фаренгейт барабар температура Цельсиус минус 0 градус Цельсиус бөлүнгөн 100 градус Цельсиус минус 0 градус Цельсиус. Температура Фаренгейт минус 32 Фаренгейт бөлүнгөн 180 Фаренгейт барабар температура Цельсиус бөлүнгөн 100 градус Цельсиус. 180-ни бул жака көбөйтсөк, температура Фаренгейт минус 32 Фаренгейт барабар температура Цельсиус көбөйтүлгөн 180 Фаренгейт бөлүнгөн 100 градус Цельсиус. 180 менен 100 20-га кыскарат. Бул жак 9, бул жак 5. Температура Фаренгейт минус 32 Фаренгейт барабар температура Цельсиус көбөйтүлгөн 9 Фаренгейт бөлүнгөн 5 градус Цельсиус. 32-ни бул жака өткөрө турган болсок, температура Фаренгейт барабар температура Цельсиус көбөйтүлгөн 9 Фаренгейт бөлүнгөн 5 градус Цельсиус кошулган 32 Фаренгейт. Цельсиустан Фаренгейтке өзгөртүүнүн алмаштыруунун формуласы келип чыкты. Бул жерде формуласы. Эми биздин бөлмө температурабыз 25 градус болсо, Фаренгейт шкаласы боюнча канча болот? Аны эсептеп чыгайлы. Фаренгейт барабар 25 градус Цельсиус көбөйтүлгөн 9 Фаренгейт бөлүнгөн 5 градус Цельсиус. Цельсиустар кыскарат. 5 25 менен кыскарат. Бул жакта 5 калат. Кошулган 32 Фаренгейт барабар 45 Фаренгейт кошулган 32 Фаренгейт. Температура Фаренгейт барабар 77 Фаренгейт. Эгер биздин Цельсиус шкаласы боюнча температурабыз 25 градус Цельсиусту көргөзсө, ал эми Фаренгейт шкаласы боюнча 77 Фаренгейтти көргөзөт экен. Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.